Демек, Муслимде келген bir hadis aytkanбыз. Бұл Айша енебізден келеткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге елдермен мамиле жасауды дейді. Алардың даражасын еске алуға дейді, амарана бізге бұйрық берген деп айтқан. Деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл өзі ең чоң бір адептерден. Ар bir адамдың өзінің даражасын беріп сүйлө, отыру, киммен отырғаныңды, кимге сүйлеп атқаныңды дайыма ойланып тұрушың керек. Эмне үчүн адеп? Бизде ата бабабызда деле үйдө өзүнүн ар бир орду бар. Биринчи чоң ата, чоң апа, ата, апа, таята, тайене деп карасаң өзүнүн ар бир орду бар. Ошондой эле mesela тамак бергенде дагы улуу адамдар өйдө турат. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып, Айша айтат, амарана дейт, бизге буйрук берген дейт. Демек Пайгамбар амыр ретинде буйрук бер. Улууларды сыйлагыла деген сөз. Бийлик ээлерин сыйлагыла деген сөз. Бул өкүм. Демек бизде адепте карала турган нерсе ушул. Бул ата бабабыздан бери келаткан нерсе. Ар биrini сыйлаш керек. Алымды алымдай сыйлаш керек. Тура башчыны башчыдай сыйлаш керек. Мисалы муфти келе турган болсо, ал адамды мисалы бардыгыбыз тең субханаллах керек болот. Өкүмүнө баш ийишибиз, сыйлашыбыз керек болот. Ошондо мисалы мечитте имам, ушундай, аксакал, ошондой бүт эле жерде. Үйүңө мисалы конок келген болсо, кандай кылыш керек десе, ошо конокто мындай бир илгертен эле биздин ата бабабыздын келаткан жолу шариатка ылайыктуу. Кээ бирлер чыгып атпайбы, мисалы кай жерде бош орун болсо, ошо жерге отура бериш керек деп. Демек ал динге келиптир, бирок адепти түшүнө элек экен. Түшүндүңбү? Адепти түшүнө элек экен, субханалла. Ар биринин өзүнүн ордун, өзүнүн субханалла макомун бергенде үйрөнүш керек экен. Түшүндү ол да, туурабы? Демек бул уже мындай талашы жок нерсе экен. Кимдеги мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям боюнча улууларды сыйлабаса, бизден эмес деп койгон. Пайгамбар кичүүлөрү ызат кылбаса, бизден эмес деп койгон. Демек ар биринин орду бар экен. Бирок сый келгенде, мисалы улуу киши, мен улуумун деп отуруп албаш керек да. Анткени бейиштегилердин, адамдардын сыпаты бул жөнөкөйлүк. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр өткөнгө чейин сахабалар айтат, пайгамбарыбызга барып салам бергенче, пайгамбар бизге биринчи салам айтып кетеле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи салам айтып ичкен, жетишчи эмес экен эч качан. Ошондой эле сахабалар дагы ушул нерсеге мындай амал кылышкан. Момун дейт, намаз менен, орозо менен жетпеген даражага дейт, кулк менен өзүнүн жакшылыгын жөнөкөйлүгү менен жетет деген. Жөнөкөйлүк бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы сапаты, чыныгы сүннөтү. Ошол себебинен бейиштин ичиндеги адамдар дагы жөнөкөй болот. Кыяматта Алла Таала кыяматтын кыл көпүрөсүн үстүнө коюп туруп, адамдардын бардыгын өчүн алып берет, бардыгын. Бир дагы адам бири-бирине таарынбайт. Бейишке кирип бараткан адамдар эч качан бирине таарынбайт. Адамдар бул дүйнөдө мисалы дүйнөнүн себебинен, жердин себебинен мисалы жерге кирип кеттиң деп урушуп аткандар бар, туурабы? Кээ бир малын жоготуп, урда түйүп аткандар бар. Ушундай нерселер бир болбогон мелочь нерселер менен мисалга эмне кылат экен? Баягы таарынып болот. Бирок бейишке кирген нерсе бул нерсе жок калат. Анткени адамдын бир адамга эле эң бейишке, эң акыркы тозоктон чыгып киргенге жер жүзүндө болгон 10 Алла Таала берет. 10 мына жердей болгон 10 бейиш берет экен. Өмүрүмдө билбейм мен субхан ал убакытта ал мезгилде мындай убакыт дегендин эмеси жок, бирок Алла Таала ушунчалык деңгээлде берет. Ал мезгилде адамдар субханалла бир нерсеге мээнет кылып, ошол нерсеге эмне кылбайт экен? Мындай хасат кыла тургандай эмес. Же болсо ошону топтой турган нерсе эмес. Муса алейхиссаламдын коомуна Алла Таала асмандан манна ва сальва дейт да. Ушунда эки нерсе түшүрдү да. Ал бейиштен түшкөн болчу. Алардын кийип турган кийимдери ушуну төрөлгөндө эле ошол менен чогулчу эле дагы эч качан мындай бүтүчү эмес да. Дайыма таза, дайыма ушундай бир Алла Таала ушундай деңгээл даража берген. Бейиштегилердикин берип койгон, бирок аттың адам субхан ушундай экен. Эмне экен? Акырында сенин Роббиң бизге эмне мындай сарымсак менен пияз, сарымсак бар го. Ошондой приправа бербейби бизге? Ушу бөдөнө менен эле ушу каша жей беребиз деген да. Эми Алла айтып атат да, силер бейишти адамдар топтобойт. Силер да топтобогула деген да.
топтого койсоң эмне адамдын жүрөгү ушунчалык эртең эмне жейбиз деп топтогон сайын Алла Таала ошол берекени асмандан түшүп аткан берекени алып салып кыямат күнгө чейин бул бейиште эле калып калган бул. Кара кандай нерсе. Демек субхан биз өзүнүн даражабызды мындай туура түшүнүп билишибиз керек экен да. Алла Таала ушундай зат кээ бир адамдардын жашоосунда өз ойлогон, күтпөгөн жерден бере берет да. Качанга чейин берет, качан ошо сырды Аллах менен өкмөңөр ортомогон сырды сен айтып салганда токтойт бул нерсе. Бул сыр Алла Таала менен араңарда бар. Ойлонбой, күтпөй турган жерге бир нерсе келе берет да. Мындай эле. Бирок эмне экен? Элдер каргызар берет, соң мен күтпөгөн жерден берди, бол эртең болбой калат да. Аллах Таала ушундай зат, субханалла. Демек мен айтайын деген нерсе ушул эмне экен? Инсан Аллах менен болгон адебин, Алла берет рызкы менен болгон адебин. Ошондой эле улуулардын дагы өзүнүн эмнесин бериш керек экен? Кадырын, ордун берген үйрөнө, адепти үйрөнөлү, жөнөкөйлүктү үйрөнөлү. Жөнөкөйлүк, субханалла. Мен өтө терең кирип кеттим да. Жөнөкөйлүк деген нерсе бул бейиштин ичинде болот. Бирок бул дүйнөдө жөнөкөй болгондор, машаллах. Кээ бирде биз мындай бир адам жөнөкөй болсо, кичипейил болсо, аны биз эмне деп айтабыз? Бул ары жок дейбиз. Бул муну алдап койсо оңой эле. Мынтип койсоң алданып калат дейт. Эми алданды бир угутту да. Мен дайыма айта берем, мисалы бир адам бир нерсе сурап келет, ошол нерсе анан кийин бербей качат да. Анан телефондо айтат, таксыр баягы эмне болду? Тигине мындай айткан, мейли дейм, мен мындай да утам дейм да. Сен берсең да утам, бербесең да утам дейм да. Десем мындай көчө байкеле сот, кантайча эмне үчүн сиз ушинтип айттыңыз дейт да. Мен табалап айтып атасыңбы, же ушундай жок деп атам да. Мен сага берген нерсени ниетимде карызыңды дагы узарттым деп атам да. Узартканга сооп. Бербей кала турган болсоң, субханалла, ушул нерсени кыяматта сөз бересиң кайрачы. Мындай толук кандалат адамчы. Мен дайыма айтам, кейбейли огула бул дүйнөдө бир адам сени алдап койсо, сен жөнөкөйлүгүн колдонуп койсочу, деп коюш керек да, макул, машалла деш керек да. Алла Таала сен ошону кечирип жиберсең, ошо жөнөкөйлүк менен машалла аны душтетип, давит этип кереги жок да, негизиндечи. Акыры эле башка жолго түшүп кой, бияга өзү ээрчип келет аркаган. Алланын сүннөтү ушундай. Алланын сүннөтү ушундай. Жөнөкөйдү, берешенди Алла жакшы көрөт. Биринчи көрөт, сынап көрөт да. Ошол сен болгон нерсең жок кылып кетиши мүмкүн. Ушундай анан бир тыныч тура берсең, машалла, Алла эмне кылам мен. Мындай бияны баса бер. Алла Таала жөнөкөйлүктүн себебинен машалла рызкыңды өзүң күтпөгөн жерден берип коет. Жөнөкөйлүк бул алсыздык эмес, бул күчтүүлүк. Жөнөкөйлүк бул алсыздык эмес, бул күчтүүлүк. Ал эми мындай зулум болуп, өзүнө күчтүү болуп туруп, мындай күчүнө таянып, бийлигине, мансабына таянып турган бул алсыздык. Алланын алдында алсыз. Чын айтам, бул алсыздык. Ошол нерсе таянды. Эгер ошондон ошол нерсени алып койсоңчу, бат эле байкуш болуп калат. Кара, ушундай нерсе. Аллага жаккан амалды кылалы, машалла. Аллага жакпаган амалды эмне кылабыз? Түртүп коелу. Дайыма ушундай нерсени ойлонол да. Ушу бир акыбалга келсең, мен Роббим мени ушу мезгилде эмнени каалап атат деш керек. Бир аркылуу сыналдың, мен Роббим эмнени каалап атат? Сабырды каалап атса, Алла, мен сен сабырдымын. Алла жөнөкөйлүк каалап атса, Алла, мен сенин жолуңда жөнөкөймүн. Алла, сен мен эмне каалап аткан болсоң, ошого мага жеңилдик бер, ошол жагы жол жеңил ачып бер. Алла аны ачып берет. Алла Таала ушундай зат, сиз менен биздин жүрөгүбүздө эмне бар экенин билет. Биз ким экенибизди билет, субханалла. Ошол нерсени алдыңа алып келип бергенде, тоң боюндан кээ бирде кабыл албай коебуз да. Жок, мен башкача кылам депчи. Ошо Аллах берген эле кабыл алып ушундай туура токтоп койсоң, машалла, Алла ар жагында күтпөгөн, ойлонбогон нерсени ачып берет. Анан бекем болуш керек. Динге бекем болуш керек туугандар. Динге бекем болуш керек. Мен баарын айтам. Динге бекем бол. Бүгүн эртең менен келат, ойлонуп келатам да. Ойлонуп келип айтам, субханалла, канча деген мусулмандар кор болуп атат. Азыр деле ушундай бир бул бизге болуп аткан нерсе, азыркы дандын моментте мисалы алса, кичине болсо сыноо келип атпайбы мусулмандарга. Бул сыноо, субханалла, биздин мындай көтөрө ала турган даражада келди. Эми биз ушул мезгилде сабыр кармап, Аллага таянып, я Алла, бул сен өткөзөсүң бул нерсени. Я Алла, бул сенден келди акыбал деп биз өзүбүздү оңдоп башташыбыз керек да. Көп тооба кылышыбыз керек. Биз ага дуа кылып, я Алла деген менен биздин жегенибиз арам болсо, кийгенибиз арам болсо, кылганыбыз күнөө болсо, кантип Аллах бизден кабыл алат? Ошон үчүн бул келген акыбалды биз тооба кылып тосуп алышыбыз керек. Бизден кетти. Бизден кетти. Ошо кеткен себебинен, субханалла, мына момундай отуруштарды канимет билбей калдык бизчи. Ушул отуруштар бир чыныгы отуруш деп билбей калдык. Чын.
Ошон сен буну көңүлүбүзгө түйбөй, намаздарыбызда, эмелерибизде кайдыгерлик, ошон үчүн Аллах таала ушундай берди. Алла жолунда чыгып кайдыгерлик кылган үчүн Алла берди ушул сыноонучу. Ошо себептен тоба кылалы кел азыр баарыбызда. Макулбу? Мына бул хадиске амал кылган жокпуз, ордун берген жокпуз. Любойун айттык, Артурчу, короче. Ушуну түрттүк биз. Бир кабыл кылбай койдук. Мына ушуну эме кылып койдук, мына игнор деп койчу элек. Ушундай кылып Алла бизге өзүнүн иттери менен, өзүнүн аскери менен субхан бизди тиштетип атат ушул мезгилде. Ушундай, ошон үчүн биз биринчи тооба кылышыбыз керек. Эки Кудай кечир десек, анан Алланын жардамы келет иншалла. Аракет кылабызбы? Эмне духар чукалы? Түшпөгүлө. Туура. Мен ушул нерсени дайыма кылам да. Анткени Куранда аятка бир эле аят бар да, мен аябай дайыма айта берем да. Силердин башыңарга келип аткан кайгы, касирет, бар оорчулуктар дейт. Силердин күнөөңөр себеп деген Аллах. Бул аятка мен аябай көңүл бурам. Жашоомдо бир нерсе боло турган болсо, мен бирөөнү күнөөлөбөйм, мен өзүмөн кеткен айтам, бул жер так, бул жер туура эмес кылгам. Азирет Алинин окуясы эң эле жөнөкөй мындай окуя, бирок ушул нерсе мен дайыма эстей берем да. Bir günü Hazreti Ali radıyallahu anhu bilatıp jığılıp kettir. Taygalanıp jığılıptır. Kadın adamlar jığılat go, bir nese çalınıp. Arabada taygalanıp diye aytkan bolot da. Ayakta sonra çalınıp jığılıptır. Anan kayra kaytıp barıptır үйүнө. Үйүнө kayra чыкса жанындагы жолдоштор aytkan, "Ya Hazretim, кандай акыбал болду?" дейт. "Сиз эмне үйгө кайтып барып келдиңиз?" Men çalınıp jığıldım deydi. Çalınıp jığılгандан кийин дейт, men bir күмөн пайда болду мен дейт. Жана даарат алып атканда шашып алып койдум эле. Ошон кайра бардым дагы дейт, daaratты шашпай туруп daarat алып кайра келдим деген экен да. Биз субханалла сразу бирөөнү күнөөлөйбүз да. Тиги шүмшүк болбогону болбой калышат го. Биз мына biz özümüzdü ne yapışız gereken özün günөөбүз болгонсун сразу мына баягында бир айтып берген силерге. Айтып тажабайм да. Мына проблем болду, сен өзүңдөн изде. Bir günü дейт, бул болгон окуялардан эски окуялар бар, китептер, ошондо бир окуя келет. Мен атын унутуп атам, бир чоң бир аалымдын баласы bir günü bir жөөттүн баласын баягы кычкач менен баштана бир коюптур. Кычкач бар го. Анан жөөт баласын алып келген. Мурунку заманда деле баласын баса калып сабаган эмес эч ким. Жөөт болсо дагы мусулмандар менен жашай берип, адеп кирип калган да, ахлак кирип калган. Анан кийин баласын эсип келип, "Шейхим, таксырым, кошунам. Мына бүгүн балаңыз менин баламдын төбөлөрүнө бир чок соккон экен. Балам момдой болду десе, макул, мен жазасын берем, кошунам, кечир мени." деп. Анан үйдө отуруп алып ойлонот экен да. Баса калып анаңды гана баланча энеңди тарткан шүмшүктү сабаптыр да дегенчи. Биз ушундай сразу энеңди тарткан шүмшүктү баланы сабап баштайбыз да. Сразу эле аялга түшүп мына шүмшүк сени тарткан деп аял сабап баштай турабы? Ал эми мурунку акыл парасаттуу адамдар андай кылган эмес. Ойлонуп отуруп калыптыр. Анан аял дейт, "Эмне болду кожоюн? Эмне ойлонуп калсыз?" "Бүгүн уулубуз" дейт. "Мына мындай кылып бирөөнү кычкач менен чапканын башы жарылыптыр." Десе, "Бала да эмне болмок эле" деп аял айтыптыр. Десе, "Сен ойлонсоң, бүгүн балабыз бирөөнү кычкач менен чааптыр. Эртең кылыч менен бирөөнүн башына турган болсо эмне болот? Экөөбүз бир жерден кеткен. Ошонун себебинен балабыз ушундай зулумчулук өттү" дегенде баягы аял да отуруп ойлонуп калыптыр. Эми кара, уйку жок. Экөө түнгө чейин отуруп, түн ичинде бир мезгилде субхана баягы аял эстедим дептир. Эмне болду эле десе, "Мен балам боюнда бар кезде сиздин акыбалыңыз болгон эмес, ошондо мен анарга талгак болгом" дептир. Кетип баратсам, жолдо кетип баратсам, карасам бир бактан мындай анар үнтүп түшүп туруптур. Анан эки жакты карадым дагы, акырын тешип туруп бир жол соруп койгом дептир. Ошо менен талгагым жанып кеткен деген экен. Баягы чуркаптыр анан. Бас дептир. Кайсы үй эле издеп отурган бала 5ке чыгып кеткен 5 жыл мурункусун көчөлөрдү кыдырып мынакей дейт. Боолу дейт. Бая таңгамал таңкылдатып жатканын караса, бир жөөт чыгып туруп аксакал сурайт экен, "Эмне болду?" десе, "Бизди кечирип коюңуз. Эмне кылдыңар силер анчалык? Биздин балабыз" деп болгон вакыя, болгон окуяны айтып берип, десе баягы жөөт киргилип. Bir sebet, bir корзина толтур анардап көрүп туруп, "Эми жегиле" дептир.
Баягы өкө апасы менен баягыны сыйырып бирден мен түшүрүп жебей сырты менен жап баштады. Токто, ичинче келесе жок деп аялым дейт. Муну соргондо дейт, кабыгын соргон экен. Биз кабыгы менен жешибиз керек дегенде болду дептир. Мен силердин субханалла диниңерге иман келтирдим. Мен силердин Кудайыңар иман, сен пайгамбарыңа иман келтирдим. Эгер силер баланын бир ушунча койгон ушундай нерсе болот, ушундай деңгээлде кабатырланып атсаңар дейт, анда мен иман келтирдим, исламды кабыл алган экен. Карачы кандай биздин ата бабалар кандай болгон. Бизчи балабыз эмне жеп атканын билбейбиз го. Чын. Эмне ошо жеп атат да, короче. Ошон себептен субхана келе. Мындай чыныгы өзүбүздүн немебизге кайта алса иншалла. Аракет кылабызбы? Амин анда. Субханакалла хамдалла. Анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым райым кыл, Кудайым райым кыл, Кудайым райым кыл.